Assalamu алейкум, менин атым Улан жана мен терапевт врачмын. Бүгүн дагы сиздерге ден соолук боюнча кызыктуу маалыматтарды жеткиргенге аракет кылмакчымын. Калыстык үчүн айтып коюшум керек, сиздерге сүйлөп берген ар бир эле тема боюнча жогорку билимге ээ эмесмин. Ошол себептүү ар бир эле сүйлөгөн маселем боюнча мага кайрылышыңыздар керек эмес. Ошондой болсо дагы кээ бир темалар боюнча менде жетерлик билимдер бар. Мисалы, гормоналдык оорулар, кант диабети, зоб, ашша салмак, салмактын жетишсиздиги, ички оорулар, ашказан ичеги, өт, боор, уйку без жана ошондой эле бөйрөк оорулары боюнча дагы мага кайрылып консультация алсаңыздар болот. Ал тургай келип, мен иштеген ооруканада жатып дарылансаңыздар дагы болот. Байланыш үчүн 0504 44 55 28 номерине WhatsApp'тан жазасыздар. Бүгүн сиздерге эң алгач ушул аутизм боюнча сүйлөп бергим келип турат. Анткени тилекке каршы бүгүнкү күндө мындан ушул жабыркагандар десек дагы болот, же болбосо ушуну менен төрөлүп жаткан бөбөктөрдүн көп экендигин эске алышыбыз керек. Бирок башында айтып коеюн, ушул аутизмди мен оору катары көрбөйм. Эмнеге? Анткени өзүңүздөр жакшы билесиздер, адамдар ар түрдүү болот. Бир адамдын бою узун болот, бирөө кыскараак болот, бирөө жуаныраак болот, бирөө ичкираак болот, бирөөнүн мүнөзү корс болот, бирөөнүкү жумшагыраак болот. Ошол сыяктуу эле ушул маалыматты кабыл алууда кээ бир адамдар тез кабыл алат, кээ бир адамдар азыраак кабыл ала алат, шашпайраак. Жана башка адамдар менен мамиле түзүүдө дагы кээ бирлер тез мамиле түзүп кетсе, кээ бирлер бир аз кыйналат. Аутизм дал ушул мамиле түзүүдө башкалар менен бир аз кыйнала тургандар. Ошол себептүү аутизм деген бул өзүнчө коом эмес. Бул биз билген эле адамдар жана алар бир аз өзгөчөрөөк болушу мүмкүн. Ошондуктан буларды оорулардын катарына кошпойлу. Сөзүм куру болбош үчүн сиздерге эки адамдын атын атаймын. Экөөсү тең буга чейин жашап өтүшкөн жана бүгүнкү күндө ар бир адам аларды тааныйт. Биринчиси бул Альберт Эйнштейн, экинчиси болсо Леонардо да Винчи. Ушул эки адам аутизм менен төрөлүп, ошонун менен жашап өтүшкөн жана бул алардагы абал алардын ушул коомдун активдүү бир мүчөсү болушуна тоскоолдук жараткан эмес. Андыктан ушул ар бир эле жашат энеге айтып коеюн, сиздин балаңызга ушундай диагноз коюлса, эч убакта муну өкүм катары кабыл албаңыздар. Аларга эң чоң жардам бере ала турган нерсе коомго жакшыраак кошулуш үчүн сиздердин сүйүүңүздөр, сиздердин камкордугуңуздар сөзсүз түрдө аларга колдон келишинче колдоо көрсөтүш керек. Аба терапия, сенсорика деген ушундай балдарга жардам берүүчү бир ыкмалар бар. Жана бул азыркы күндө кенен эле бардык аймактарда бар деп ойлойм. Эчкор дегенде чоң шаарларда, бизде дагы бар мисалы Ошто. Ушундай борборлорго кайрылып, алардын ушул сабактарын алыш керек. Балдарга сөзсүз түрдө жардам берет. Баланын өнүгүшүнө мүмкүнчүлүк пайда болот. Анан ушул орунда айрым чыгашалуу бир текшерүүлөрдү жана ошондой эле дарыланууларды айтып коеюн. Мисалы, ЭЭГ деген текшерүү ыкмасы бар. Баштын көп жерине майда ушундай бир нерселерди коюп текшеришет. Эгерде аутизмге күмөн болсо же болбосо ошол нерсенин бар экендиги толук эле аныкталса дагы, эмне үчүн менимче бул текшерүүдөн өтүштүн кереги жок. Дээрлик маалымат бербейт. Кимди текшериш керек? Эгерде бала өтө эле гиперактивдүү болсо, башкача айтканда, бир орунда тура албаса, жада калса ошого дагы эле кереги жок деп ойлойм. Кимге керек? Эгерде кайсы бир бала ушул судороги деп коебуз, ушундайларга барып турса кээ бир учурларда, анткени бул аппарат чындыгында ошол жанагы эпилепсия деген дартты аныктоочу аппарат. Ошол себептүү кимдерде ошого күмөн болсо гана, ошондой судороги болсо гана текшерилиш керек. Аутизмге күмөн пайда болгон учурда же ушул диагноз коюлган учурда бул аппаратка текшериштин кереги жок.
Анткени эч нерсени аныктап бере албайт. Жада калса врач айтса дагы бул текшерүүдөн өткөрбөй эле коюңуздар. Андан сырткары дарылануу боюнча бүгүнкү күндө ушул темирлер менен магнит терапия деп коебу, балага коет. Дененин кайсы жерлерине коюшун эле билбейм, бирок ол чөйтө акча алып сиздин балаңызды дарылап беремин деп ушул күн сайын каттатып сизди ошол нерсеге сунуштайт. Тилекке каршы эч кандай мунун пайдасы деле болбойт. Негизи эле аутизмге дарыланбайт. Өтө айттым, бул оору катары карабаш керек. Болгону өзгөчө колдоого ата эне тараптан, жакындар тараптан муктаж болгон адамдар. Кандайдыр бир темирлер менен аны жакшы кылып кое албайбыз. Ошон үчүн андай дарылануулардан өткөрбөй эле коюңуздар. Колдон келишинче ага бир башкача колдоо көрсөтүш керек. Мамиле үзгүлтүксүз болуш керек. Анан албетте диета жардам берип калышы мүмкүн. Диета дегенде биз билген бардык зыяны деп эсептелген азыктардан чектеп, пайдалуу деп эсептеген азыктарды көбүрөөк бергенге аракет кыла бериш керек. Негизи эле ушул бала тарбиялаганда деги эле бардык эле максатта аракет кылып жатканда алдыбыздан көйгөйлөр чыгат. Ушулардын бири бул баланын ушул өрчүүсүндө дагы ушундай көйгөйлөрдүн болушу. Анан бүгүнкү күндө ушул аутизмдин ушундай эле ЗПРдин, ушундай эле ЗРРдин дагы өнүгүшүнө дагы шарт түзүп жаткан маанилүү ушул жардамчы бул телефон. Ошон үчүн мен сунуштайт элем, колдон келишинче баланы соорутуш үчүн башка иштерди кылалы деп, же болбосо кандайдыр бир дагы максатта ушул телефон бербесек. Баланын өрчүшүнө өтө чоң тоскоол болчу негизги инструмент ошол. Андыктан телефон бербеңиздер. Анан күмөн пайда болдубу, анда аба терапияга бериңиздер, сенсорикага бериңиздер, туура тамактандырыңыздар. Анан толтур анализдерди тапшырыштын дагы кереги жок. Негизгиси анализ керек болсо общий анализ кровь, общий анализ моча, железо, витамин D. Ушул анализдерди тапшырып коюңуздар. Бир жылда 1-2 жолу кошумча анализдердин кереги жок. Анан негизинен эле ушуларды айткым келди. Аутизм деген бул оору эмес. Адамдардын ушул өзгөчө адамдар булар. Кээ бир нерселерде алар мокок болушу мүмкүн, бирок кээ бир нерселерде бизден алда канча күчтүү болушат. Жана балаңыздагы кайсы бир артыкчылыкты сиз аныкташыңыз керек жана ошонун өтүшүнө шарт түзүп беришиңиз керек. Эми чоң адамдарга өтөлү. Бүгүнкү күндө ден соолук боюнча маселелер өтө көп жана буга түздөн түз таасир этүүчү эң маанилүү фактор албетте туура тамактануунун ошол көйгөйү. Же болбосо баарыбыз эле начар тамактанабыз деген келип турат. Ошол себептүү эгерде бир жылда 2 жолу ооруканага жаткыбыз келбесе, 40 жаштан кийин диабет, давление деген ооруларды арттырышты каалабасак, туура тамактанууга өзгөчө көңүл бурушубуз керек. Албетте эми туура эмес тамактанасыз деп мен сизге айта албаймын, айтпаймын, бирок ошондо дагы тамактанууда кемчиликтерди түгөп көпчүлүгүбүз кетирип эле жүрөбүз. Жана биздин ден соолугубуздун талкаланышына эң чоң таасир этүүчү азыктар бул таттуулар. Таттуу азык бул деген ушул сизди семиртип кайнана коюучу азыктар эмес. Бул сиздин ден соолугуңузду начарлатуучу азыктар. Биринчи кезекте бул стресске алып барат. Жана стресс баардык ооруларды чакырат. Ошол себептүү эгерде ачуулуу болуп тез эле ушул чыдамыбыз кетип калат, азыр эркек адамдар деле. Ушунун маанилүү себепчиси таттууларды көп жегенибиз, ичкенибиз. Эгерде сабырдуу болгубуз келсе, таттуу жебей коюшубуз керек. Баардык ушул организмдеги өнөкөт ооруларды, айрыкча бөйрөктүн өнөкөт оорусундагы күчөтө турган маанилүү фактор ушул. Баардык таттуулар жебейли, ичпейли. Ошонун негизинде оорулар дагы козголбойт. Организмдеги бактериялык инфекциялардын жана ошондой эле вирустук инфекциялардын, грибок инфекциялардын өтүшүнө дагы чоң таасир этет таттуу азык. Ошон үчүн таттуу
жебеңиздер. Терибиз дагы бат картаят. Жаш болгубуз келсе, сулуу болгубуз келсе, дени сак болгубуз келсе, таттуу жебешибиз керек. Жегибиз келсе, негизи азыктын түрү деле көп. Ошолор менен, башка азыктар менен тоюнганга биз адат кылайлы. Мүмкүн болушунча рационубузду байыталы. Анан акырында бир маалымат сиздерге жеткиргим келип турат. Азыркы күндө баарыбыз эле шашылабыз жана тезирээк бир жыйынтыкка жеткибиз келет. Ошол себептүү кандайдыр бир жерибиз ооруса эле дароо УЗИге бара калабыз. Анализ тапшырган учуркайбыз, бул өтө туура эмес. Биринчи кезекте врачка барыш керек, терапевтке барыш керек, көрүнүш керек жана ошол күмөн кылган текшерүүлөрдөн өтүш керек. Дароо эле баардык текшерүүлөрдөн өтүп салышыңыз керек эмес. Дароо эле томографияга, рентгенге чуркаштын дагы кереги жок. Сиз ашыкча текшерилип коюшуңуз мүмкүн. Анын ордуна врачка көрүнсөңүз, зарыл болсо текшерүүгө жөнөтөт, зарылчылык болсо текшербей эле ушул сизге диагноздорду аныктап, дарылап коюшу мүмкүн. Ошону дагы эске алыңыздар. Бүгүн сиздерге ушуларды жеткиргим келди. Суроолоруңуздар болсо комментарийге жазыңыздар. Жакшы комментарийлердин ээлерине ыраазычылык билдирем. Катталуучу боло элек болсоңуз подписацияны басып коюңуз.